Саламатсыздарбы, эфирде Жогорку кеңештин апта ичинде кишинин жыйынтыгын чыгарган парламент программасы. Алгач жаңылыктардын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Сырттан алынган насыя өлкө үчүн жеңилдикпи же башка түшкөн мүшкүлбү? Карыз ала берип, башыбыз ийилип, башыбызды көтөрө албай калган кыргызбыз биз. Жогорку кеңештин депутаттары Чүй областында көчмө жыйын өткөрдү. Анда эл өкүлү суу жең ичинен сатылып, коррупция токтобой жатканын көтөрдү. Асанбаев дейт. Бул Асанбаевдин үйүндө отурган туалеттин бумагасы жемнеси. Бажы жана салык кызматтары өткөн жылы коюлган планды аткардыбы? Парламентте жасалган иштер боюнча отчет беришти. Болбосо 1 миллиард 496,2 миллион сомго азыраак түштү. Кыргыз маданиятынын жана адабиятынын өнүгүшүнө салым кошкон акындар менен жазуучулар сыйланышты. Министрлер кабинети оптимизация болгондон кийин көзөмөлгө алуучу органдардын да тизмеси жаңыланууда. Ишкердик субъекттерди текшерүүгө укук органдардын саны 15ке жетти. Тармактык комитеттин депутаттары текшерүүнүн көптүгү бизнеске кедергисин тийгизерин айтып, мыйзамдуу көзөмөлгө жүргүзүү керектигин айтышууда. Оптимизациядан кийин экотехинспекция жоюлуп, ар бир мекеме өзүнө тиешелүү тармакты өзү текшермей болгон. Ишкердик субъекттерди текшерүүгө укуктуу органдардын тизмесин парламент бекитет. 9 айдан бери текшерүүчү органдар аныкталбай, көзөмөл болбой калган. Мисалы, текшерилбей калган Таштанды полигонунда экологиялык абал өтө кооптуу. Таштандыларды таштаган жер, анын абалы экологияга тиешеси барбы, жокпу? Мен ошону сурап атам. Бар. Бул жергиликтүү бийликке тиешеси бар деп атасыңар. Туура айтпайсыңарбы? Туура айтып атасыз. Туура айтып атсам жооп бербейсиңерби? Канча болду? 9 ай болду, 8 ай болду. Бери ичинде жок. Ошон үчүн аз келип не деп атат? Инспекторлор текшербей атат. Таштанды талаасында эле кен иштеткен компанияларда да 9 айдан бери текшерүү жүрбөйт. Курулуш тармагын текшерүү архитектура жана курулуш боюнча агенттикке берилүүдө. Мында өзү курган имаратты мекеме өзү текшерип, кызыкчылыктар кагылышы болбойбу деген суроо жаралат. Все равно конфликт интересов бар да. Территориальные органы согласование берсе, силер барып текшересиңер да. А бири-бирин балдар таныйт да в любом случае. Бул механизм госэкотехинспекция түзүлгөнгө чейин успешно эле иштеп келген. Азыр кайра ошол порядок ошол. Жок, успешно иштеген жок. Успешно иштесе бизде хаотичный застройка болбойт эле. Анда бизде бүт бар эле сапаттуу үйлөр болмок анда. Оптимизациядан кийин текшерүүчү органдардын саны көбөйүп калганына эл өкүлү терс пикир айтты. Эми натыйжа чыгыш керек деди депутат Надира Нарматова. Ал эми эл өкүлү Марлен Маматалиев мыйзамсыз эң баш текшерүүлөргө жол бербөө үчүн чаралар көрүлсүн деп сунушун берди. Көйт берип атабыз, кайра текшерсин деп уруксат берип атабыз. Бирок ошол эле учурда текшерүүчүлөрдүн арасында мыйзамсыз текшергендер бар эле да. Бар да, калайбызбы, алар чыгат, дагы да болот. Минэкономдо атайын ушундай программалар эле керек болсо JTZ деген донорлор каржылап турчу, машинелерди берчү, телефон доверия болчу. И ишкер автоматически неме алат, опрос, анкетачы, и ошол жакта текшерүү кандай өттү, это все автоматизированный эметилет, генерация болуп бизге анализ келип турат. Биз ал боюнча иштеп атабыз. Бюджет комитетинин депутаттары сунуш пикирлери менен текшерүүчү органдардын тизмесин бекитип берди. Алардын саны 15 болмокчу. Түз инвестицияларды тартууда дүйнөдө атаандаштык күрөшүү жүрүүдө. Инвестицияларды тартуу үчүн эң негизгиси саясий туруктуулукту, соттук адилеттүүлүктү камсыздоо талабы турат. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде инвестициялар жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөр сунушталууда. Юстиция министринин биринчи орун басары Малика Аскарованын айткандарына караганда, аракеттеги мыйзамда инвестициялык талаш тартыш болуп калса, бейтарап сотторго же эл аралык арбитраждык сотторго кайрылган шартта мамлекет автоматтык түрдө макулдук берет деген норма камтылган. Сунушталып жаткан долбоордо болсо ошол автоматтык түрдө макулдук берет дегенди алып салып, тараптардын макулдугу менен деген норма киргизилип жатыптыр. Жыйындын жүрүшүндө ансыз да инвесторлор үчүн анча кызык болбой жаткан маалда аларды катуу чоочутуп албайбызбы деген кооптонуу бар экенин депутаттар белгилешти. Мамлекет менен келишим түзүп инвестиция кылам деген инвесторлорду биз мындайча айтканда чочутуп атабыз. Бул өтө чоң роль ойнойт. Дүйнөлүк практикада чоң инвесторлордун мамлекетке келердин алдында
мыйзамын карап чыгат биринчи. Аталган мыйзам кабыл алынып калса, инвесторлорго кандай таасир этет? Ансыз да Кудайдан жөө качкандар келип атканда абалыбыз кандай болот деген суроо кабыргасынан коюлду. Мамлекетке инвесторлор көп учурда ишенбейт. Бизде деле мына чаткал менен алабукадан лицензия алган кеничтедем деп. Корейлердин акыры соттон адилеттүүлүк таппай акыры өлүп тынды да. Мына акыркы эле учур. Швейцариядан келген жана спорт мектебин ачабыз деп жанагы лыжный костюмдарды ташыган швейцариялык инвесторлор. Соттон утулду бардыгы. Мы никоим образом не хотим, чтобы споры не уходили в арбитраж. Мы хотим просто отозвать свое автоматическое согласие и говорим, что это только по соглашению, по письменному соглашению сторон. Министрлер кабинети тарабынан сунушталып жаткан бул долбоордун максаты деле жаман эмес. Болгону ынанымдуу жооп болбой жатканын белгилеген депутаттар дагы болушту. В данном случае речь идет о том, что мы сейчас предоставляем более широкое, не конкретизируя, а более широкое право для инвесторов выбрать орган спора для разрешения своего спора. Жогоруда белгиленгендей докладчы мыйзам долбоорунун жакшы максаттарына депутаттарды ынандыра алган жок. Дүйнөлүк банк Баткен облусунун өнүктүрүүгө 50 миллион акш долларын берүүдө. Каражаттын жарымы грант калганы Насыя. Пайыздык чени 0,75% түзүүдө. Насыя 38 жылга берилип, анын 6 жылы жеңилдетилген. Алдыда Баткен, Исфана, Разаков шаарларынын социалдык абалын жакшыртуу менен инфраструктурасын өнүктүрүү пландалууда. Талкууда депутаттар аткаруу жоопкерчилигин Арис алганына каршы, ушуга байланыштуу бир топ сын пикирлерди айтышты. Атылган маселе боюнча экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жана анын орун басары Чоро Сейитов маалымат беришти. Эл аралык алынган кредиттер толугу менен аткаруучу агентство аркылуу аткарылат. Долбоор Баткен облусунун 3 шаарынын инфраструктурасын жакшыртууга, айыл чарба продукциясын өндүрүү, чакан жана орто ишканаларды өнүктүрүү жумуш орундарын түзүүгө багытталууда. Ошол каражаттар Баткен, Разаков, Кадамжай шаарларынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө бөлүнгөн. Мындай региондук экономикалык өнүктүрүү долбоору 6 жыл аралыгында 2027 жыл бүткөрүлөт деп пландалууда. Аткаруу жоопкерчилик коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Арис тарабынан ишке ашырылат. Депутат Адахан Мадумаров министрлер кабинети долбоорду ишке ашырууну Ариске тапшырбай мамлекеттик органдарга берүү керектигин айтып сын калды. Мамлекеттик ишканаларды четке кагып туруп, Арис деген эмне үчүн коюп атасыңар деген суроону койдум мен. Эмне үчүн Аристи коюп атасыңар? Мына жерде асфальт басабыз деп атасыңар, мектеп курабыз деп атасыңар, бала бакча курабыз деп атасыңар. Аристин эмне жумушчулары барбы? Ал эми депутат Аристе иштеген кызматкер менен аткаруучу консультанттардын эле эмгек акысы 200 000 сомдон көп экенин белгилеп, ушундай эле ишти мамлекеттик кызматкерлер 5-6 эсе арзан акчага сапаттуу мыкты жасарын эскертти. Сиз айтып атасыз, эгер Ариске бербесек башка септей албайт. Ан үчүн биз 5 ОРП түзүшүбүз керек деп. Керек болсо 10 ОРП түзгүлөсүлөр. Ошол жерде билимдүү балдар бар, дипломдуу адистер бар. Ошолор аткарсын да качанга чейин түзбөй Аристин көзүн карап отурасыңар. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө депутат Улан Бакасов Нарын областында таза суу маселесин мисал кылып өттү. Анын айтымында Нарын шаарындагы Нарын жана Ат Башы райондорундагы таза суу көйгөйү көп жылдан бери чечилбей келүүдө. Арис жасай турган иштер жылдап жасалбай жатканын эске салып себептерин тактады. Андыктан эл өкүлү 2023 жылы Арис тарабынан киргизилген долбоорлордун негизиндеги Нарындагы иштер толук бүткөрүлүшү керектигин милдеттендирди. Урматтуу Аристин өкүлдөрү, өткөндө Нарын боюнча суроо берген. Айттыңыздар 2023 жылы толугу менен таза суу менен камыс болот деп. Камыс болобу? 23 жылы ушул строительный жумуштар толугу менен башталат, айтылган айыл өкмөттөрдө. Комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбеков дагы Баткен облусунун экономикалык аймактарын өнүктүрүү долбоору керектигин айтты. Комитеттин отурумунда 2003 жылдан баштап 19 жыл ичинде Аристин жасаган иштерин кароону сунуштады. Аристин 2003 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин аткарылган келишимдер боюнча өзүнчө биз менимче жыйын өткөрүшүбүз керек. Талкуудан соң макулдашуунун долбоору сунуш пикирлерди эске алуу менен колдоо тапты. Бишкекке заманбап электробустарды сатып алуу үчүн Азия өнүктүрүү банкынан грант насыя алуу тууралуу макулдашууну тармактык комитет карады. Долбоорго ылайык бардык электробустар ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын, улгайган жүргүнчүлөрдүн, аялдардын керектөөлөрү эске алынып, алар үчүн шарт түзүлүүдө.
Шаар бийлиги Азия өнүктүрүү банкынын эсебинен Ордо калаага 120 дана электробустарды сатып алууну ниет кылууда. Каржы министрлигинен билдиргендей, берилип жаткан 56 миллион доллардын 25 миллионун Азия, 25 миллиону грант. Ал эми Кыргызстан тарап 8 миллион 900 миң доллар кошумча каржы кылмакчы. Бул электроавтобустарды биринчи жолу көтөрүлүп атат. Негизи өзүңүздөр билгендей шаардын экологиясына дагы ушу карап, посадочный местосы бул 28 посадочный место болот. И зарядный устройстволары бул болсо 75 зарядный устройство алып келинет. Талкууда маалым болгондой конкурска кытайлык 5 транспорттук компания катышып, жергиликтүү унаа чыгарган заводдор кирбей калган. Ошондой эле консультациялык кызмат үчүн 3 миллион доллар бөлүнүп жатканына эл өкүлү нааразылыгын билдирди. Өзүбүздө чыгып аткан электроавтобус бар, стандартка бардыгына туура келет. Президентибиз барып дагы ошол жерде өзү дагы айдап көрдү, тапшырманы берди. Мэриянын өкүлү кыргызстандык машина куруучулар азырынча сертификат ала электигинен катыша албастыгын айтууда. Экинчиден, донорлордун талабы боюнча заводдун продукциясы кеминде 3 жыл рынокто болууга тийиш. Сүйлөшүүлөр бүгүнкү күнгө чейин да жүрүп атат. Кече Белес, Осо Белестен официалдуу түрдө кат келди. 500 данадан өйдө алсаңыздар дейт, биз оптовый баа менен 178.500 евродон бергенге даярбыз деп. Андыктан эл өкүлү жергиликтүү өндүрүшчүлөр да катышуусу керек деген позицияда катуу турду. Бул иретте автобус сатып алууда коррупциялык схема болушу мүмкүн деп күмөн санап, депутат макулдашуу долбоорун четке кагууну сунуштады. Аны комитет мүчөлөрү колдоду. Биз көңүл буруп айтабыз, 50% грант. Ооба. Мындай 50% грант менен келген нерсени биз жеңил эле кабыл албайбыз деп койгон бул туура эмес. Тура жанагы консалтинг услугасы суммасы боюнча сүйлөшсөк болот, башка сүйлөшсөк болот. Бирок азыркы күндө ушул именно электроавтобустар, троллейбустар боюнча келген жарымы грант болгон сумманы биз өтө эле жеңил аркага түрттүк деп койгон туура эмес да. Сунуш өттү. Экинчи маселе боюнча келгендер ойлонуп туруп, экинчи дагы эмки комитетке алып чыксаңар болот. Бул комитеттен четке кагылды. Таза суу көйгөйү элет жеринде курч. Экологиялык коопсуздук, чек ара суга суулардын тартыштыгы курулушу башталып 10 жылдап бүтпөй жаткан социалдык объекттер кайрадан трибунада депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Өз убагында чечүү керектигин эл өкүлдөрү министрлер кабинетинин өкүлдөрүнө багытташты. Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу учур талабы. Депутат Дастан Бекешев Бишкек шаарынын өпкө жүрөгү боло турган парктарды сатып жиберишти деп чырылдады. Больше парки строить. Вот у нас есть восточная часть Октябрьского района по улице Достоевской, от Ахумбаева до Горького. Там пустое поле. Я слышал, что и эта территория уже распродана Аламединским районом. Ак Суу районунун дыйкандары көпүрөнүн жоктугунан айдоо жерлерине жете албай убара. Bir айдын ичинде оңдоп берем деп айтты эле, мына андан бери 1,5-2 жылга өтүп баратат да. Өткөндө да бул маселени көтөрдүм эле, бүгүнкү күнгө чейин бир оңдоп түздөө болгон жок. Жаскы селден улам Алай районунун Жаңалай айылы суусуз калды. Ошол жерге 5 километрден лоток аркылуу, труба аркылуу тартып келген суусу бар эле. Бир жума болду, сел жүрүп, ошол жерде бир участогун, труба өткөн участогун алып кетиптир. Бир жумадан бери эл ошол жерде күтүп отурат да, дайын жок. Мектеп көйгөйү ар бир район шаардагы чоң көйгөй болуп калды. Окен район Мас айыл өкмөтүндөгү номер 1 Бокомбаев орто мектеби 1964 жылы курулган. 58 жыл болду, жарым кылымдан ашуун убакыт өттү. 350 окуучуга ылайыкташтырылган. Бүгүнкү күндө 754 окуучу окуп жатат. Сузак районундагы Октябрдын 40 жылдыгы мектеби 30 жылы салынган экен, 250 орунга. А бүгүнкү күндө 647 адам 3 смена менен окуйт экен. Каракол шаары КМШнын маданий борбору аталды, бирок ага карата даярдыктын абалы чеке жылытпайт. 1-июлда расмий ачылыш болот, бирок Каракол таптакыр даяр эмес. 200 миллион сом акча жолго каралыш керек болчу, болгону 5 миллионду планга киргизиптир. Бул эмне деген нерсе? Талас облусун башка региондор менен байланыштырган жападан жалгыз Талас суу самыр жолунун акыбалы өтө начар. Жол жок болсо биз кантип өнүгөбүз? Ошон үчүн Алмазбек Акынжанович ушуга дыкат көзөмөлдөп койсоңуз, бул менин жана
ошол жерде Талас областынын жарандарынын баягы сунушу, кайрылуусу Жылдын жарымына жакындап калган менен капиталдык салымдардын эсебинен курула турган объекттердин титулдук баракчасы эмдигиче бекий элек. Акча бар деп айтып атабыз. Ал акчаларды эмне кармап жатабыз? Эмне үчүн бөлүнбөй атат? Ар бир райондун өнүктүрүү фондуларына дагы акчалар бөлүнбөптүр бүгүнкү чейин. Ар кандай маселелер саатында депутаттар дагы бир катар маселелерди министрлер кабинетине кулак кагыш кылышты. Суу бөлүштүрүүчү түйүндөрдө көйгөйлөрдү эл өкүлдөрү жеринен көрүштү. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин көчмө жыйыны Чүй облусунда болуп, депутаттар ирригация системасынын абалы менен таанышты. Дыйкандарды ушул жылы суу таңкыстыгы кыйнабайбы? Бул боюнча кесиптешимдин кийинки сюжетинде сөз болот. Алгач комитет мүчөлөрү Панфилов районундагы суу чарба башкармасынын Аспара суу бөлүштүрүүчү түйүнүндөгү көйгөйлөрдү көрдү. Белгилүү болгондой, Аспара суу бөлүштүрүүчү жайында Казакстандын чек арасындагы суунун көлөмүн текшерип туруучу аппарат иштебей жатат. Ошондон улам тоодон агып түшкөн суунун көлөмүн билүү көйгөй жаратып жаткан чак. Биз азыр 19-20 Тараста жолугушуу болот. Маселени көтөрүп атабыз. Бизге допуск бергиле. Өзүбүз оңдойбуз. Ошондо булардын показаниясы биздин показанияда бирдей болуш керек. Жанагы 38% алыш керекпиз. Мындан сырткары депутаттар Кыргызстан тарапка бөлүнүп чыккан суунун көлөмүн текшерип туруучу датчикти көрүштү. Учурда ал аппараттын жардамы менен суунун көлөмү күн сайын текшерилип турат. Бирок бул система жөн гана дептерге жазылып, ал үчүн орнотулган компьютердин өчүп турганы депутаттардын сын пикирлерин жаратты. Бул биздин мамлекетке өзүнчө иштеп туруш керек да. Сизге контролго керек да бул. Күзүндө биз келсек анан кантип ошо маселени көтөрүп жазатпайбы? Жазаттыңыз ошо. Жок, азыр көрсөткүлө мына. Асанбаев дейт. Бул Асанбаевдин үйүндө отурган туалеттин бумагасы бул, эмнеси бул? Мына карабайсыңар, мына жерден эптеп мына бүгүнкү канча бул эмнеси? Координат таблет. Жок, кана показания бар. Мына пачканы болот. Эмне суу берилгенине 5 күн болду, калганы кана. Панфилов районунда ирригация иштери кызуу жүрүп жатат. Мына сырткары 128 скважинабыз бар райондочу. 128 скважинанын 12син мына ООС быйыл Кудай буйруса тазалап берип атат. Андан сырткары 8 скважинага биз областтык фонддон проект жазып 10 миллион сом акча бөлүп беришти. Уже тазалап акыркысын уже ишке киргизип атабыз. Андан ары комитет мүчөлөрү Жайыл районундагы Батыш Чоң Чүй каналын тазалоо иштери менен таанышты. Тутогой деле толуп калды уже мынакей майына чейин полный 470 миллион толтурабыз деп атышат. Ал деле Кудайга шүгүр болуп калды. По-моему, анда суу келгенде болсо деп тилеп атабыз. Былтыр жамгырды тилеп отурдук. Жамгыр буйруса. Комитет жыйыны Москва районундагы Орток каналынын боюнда да уланды. Ал жерде эл өкүлдөрү канал капиталдык ремонттон өтүп жатканына күбө болушту. Пландар чоң аябай. Быйыл гранттар да келип атат. Мен азыр аргар айтып коеюн, азыр 100 миллион долларды колдоп берип атабыз. Ошонун 50 миллион долларын ирригация беребиз, именно ирригация берип атабыз. Жыйын соңунда депутаттар ирригация жаатында башталып жаткан иштерди күзгө чейин толугу менен аягына чыгарып, дыйкандарга суу бөлүштүрүүнүн механизмдерин санариптик системага өткөрүү тапшырмасын Айыл чарба министрлигине беришти. Ал эми азыр кезек парламенттик фракциялардын жыйындарына берилмекчи. Ишенин парламенттик фракциясы жазгы айдап себүү ишине карата даярдыктын жүрүшү боюнча маалымат алды. Айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашевдин айтымында, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жалпы айдоо аянты быйыл 1 миллион 232 миң гектарды түздү. Бүгүнкү күндө Ош жана Баткен областарында айдоо аянттары 90%, түндүк аймактарга 60% айдалган. Айыл чарба тармагына каралган 10 миллиард сомдун 1 миллиард сому бөлүнөрүн, анын жарымы асыл тукум мал, калган айыл чарба техникаларын алууга жумшаларын айтты. Ошондой эле Өзбекстандан 30 миң тонна минералдык жер семирткич сатып алуу пландалып жатканын ырастады. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында энергетика тармагынын учурдагы абалы талкууланды. Энергетика министринин орун басары Тилек Айталиевдин маалыматында Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн азайышы 5 жылда бир кайталанып турат. Бүгүнкү күндө Токтогулдагы суунун көлөмү өзгөчө тынчсыздануу жаратууда. Мындан бир нече жыл мурун суунун критикалык көлөмү 9 миллиард куб метрден бир аз ашат деп айтылса, азыр суунун көлөмү 8 миллиард куб метрди түздү.
Быйыл Көйгөй Жаралбаева деген эл өкүлдөрүнүн суроолоруна министрдин орун басары жооп берди. Быйыл электр энергиясына болгон муктаждык болжол менен 16 миллиард киловатт саатты түзгөн. Парламентарийлер тарабынан электр энергиясынын жоготууларынын көлөмүн тактоо, электр энергиясына болгон тарифти туруктуу сактоо, альтернативдүү булактарын издөө боюнча сунуш пикирлер берилди. Элдик депутаттык топтун отурумунда мамлекеттик ишканаларды үлүшү бар акционерди коомдоду жана улутташтырылган объекттерди башкаруу тууралуу маселе каралды. Талкууда депутат Акылбек Түмөнбаев мамлекеттик капиталды башкаруу боюнча мамлекеттик мүлктү, анын ичинде улутташтырылган 47ден ашуун объектти башкаруу процесстерине көзөмөлдү күчөтүүгө чакырды. Эсеп палатасынын өкүлү Алимжан Байгазаков 2020 жылга карата мамлекеттик мүлк фондунан бюджетке 3 миллиард сомго жакын каражат түшкөнүн, бул бюджеттин жалпы киришесинин 2-3% түзөрүн билдирди. Эл өкүлү Акбөкөн Таштанбеков рентабелдүү эмес ишканаларды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансына өткөрүүнү белгиледи. Ошондой эле депутаттар дотацияда турган ишканаларды оптималдаштыруу, мамлекеттик мүлктүн наркына көз карансыз баа берүү, мамлекеттик ишканалардын финансылык чарбалык отчеттуулугун автоматташтырууну сунуштады. Ынтымак парламенттик фракциясынын кезектеги жыйында өткөн жана быйылкы жылдын 1-кварталына карата бюджетке бажы жана салыктуу түшүүлөр жөнүндө болду. Финанс министринин орун басары Ильяс Иманбетовдун докладында 2021 жылы салык кызматы тарабына мамлекеттик бюджеттин кирешелери 105 миллиард 714 миллион сомду түзүп, пландык көрсөткүч 101%га аткарылган жана 2020 жылга салыштырмалуу 33,8%га өскөн. Ал эми бажы кызматы тарабынан 46 миллиард 888 миллион сом киреше түшүп, пландык көрсөткүч 96%га аткарылган. Башкача айтканда 1 миллиард 496 миллион сом аз болгон. Бирок мурдагы жылга салыштырмалуу 62%га көбөйгөн. Пландын аткарылбай калышына бир катар себептер бар. Анын ичинен пандемияга байланыштуу чек аралардагы чектөө терс таасир тийгизген. Ага ылайык бажы жана салык кызматтарына улуттук төлөм системасын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү сунушу берилди. Альянс парламенттик фракциясы Кара Балта шаарында көчмө жыйын өткөрдү. Эл өкүлдөрү Кара Балта шаардык ооруканасынын төрөтүүнүн абалы жана билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгү менен жеринен таанышты. Кененирээк кийинки материалда. Алгач фракция лидери Жанар Акаев баштаган депутаттар төрөтүүнүн абалы менен жеринде таанышты. Учурда имарат капиталдык ремонтко муктаж, анткени эскилиги жетип, жараксыз абалга келип калган. Потому что здание находится на балансе мэрии. Но, к сожалению, лет 15-20 не видели капитального ремонта. Депутаттар медициналык жабдыктардын тартыштыгына жана дарыгерлердин жетишсиз шартта иштеп жатканына күбө болушту. Кантип жардам беребиз? Эмне медициналык жана оборудованиялардан бюджетке эмне киргизсек болот? Каржы министрлиги менен, министрлер кабинети менен сүйлөшүп, эмнелерге антип көңүл бурсак болот деп аракет кылышыбыз керек да баарыбыз. Оорукананын тамак бышыруу жана азык-түлүк сактоочу жайлары да эскилиги жетип калган. Эл өкүлдөрү төрөтүү лифтке өтө муктаж экенин көрүштү. Жеңилирээк болмокта. А биз ошону айла жок, анан кийин сменде кыздар тяжелорду көтөрөбүз, айла жок. Вот маселе туш. Коюш керек бул жерге. Кара Балта шаарында 50 миңден ашуун калкы бар. Мындан улам оорукана тейлөөгө жетише албайт. Ошол себептүү эскилиги жетип бош турган имараттарды ишке киргизип берсе дешет. Биздин ушул көйгөйүбүздү ушул эле биздин нижний больницаны ачып берсеңиз аябай жакшы болот эле. Альянс фракциясынын көчмө жыйыны андан ары номер 105 кесиптик лицейдин абалын көрүү менен улантылды. Лицейдин жетекчиси барган депутаттарга бул жерден окууну аяктаган адистерди жумуш орундар менен камсыз кылууга көмөк көрсөтсө дейт. Ошо чоң ишканалар иштеп турганда биздин балдар ошо жака практикага барып, анан баары жумуш иштеп калар эле да. И практика учурунда айлык табышар эле. Анан ошол айлыктын 50% биздин расчетный счетко түшүп, ошонун эсебинен могу лицей өнүгөт эле да. Ал кезде, эми ал кезде баары иштеп турган. Бирок азыр дагы мына кече эле губернатор сүйлөп кетти. Мына жерден жана авторемонтный завод ишке кирет дейт. Швейный фабрика жылдын аягында ишке кирет дейт. Анан жана ГЭСтер курулат деп, бирок ошолордун баардыгына биздин балдардын жумушчу кадр катары ошол талапка жооп берген керектүү кадрлар болот деп ойлойм да. Соңунда эл өкүлдөрү көйгөйдү жеринен көргөн соң айтылган маселелерди чечүү аракетинин үстүнөн иштей турган болушту. Бишкектеги Дастан заводунун кампасында сакталып турган жасалма дем алдыруучу аппараттарга бюджеттин эсебинен төлөөгө тыюу салынышы керек. Мындай сунуш Жогорку Кеңештин социалдык саясат
комитетинде айтылды. Буга чейин Жогорку кеңештин жыйынында бул кылдат иликтөө маселеси көтөрүлүп, тармактык комитетте депутат Улукбек Ормоновдун демилгеси менен кайрадан каралды. Белгилүү болгондой 2020 жылы пандемия учурунда 300дөй дем алдыруучу аппараты Орусиядан Кыргызстанга алынып келинген. Ошол учурда Саламаттыкты сактоо министрлиги бул жабдыктарды сатуу алуудан баш тарткан. Анткени буга айрым шаймандар адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизгендиги туурасында маалыматтар себеп болгон. Бирок азыркы мезгилде 2-3 аппарат биздин стационарларда текшерилди, пайдаланып көрүлдү. Ага чейин деле башка стационарларда ушул эле Aventa M аппараттары башка тендерлик жолдор менен сатып алынган экен. Алар тууралуу маалымат алынганда бул аппараттарды пайдаланса болот деген тенага келгенбиз. Акчасы төлөнбөгөн жабдыктар 2 жылдан бери Дастан заводунун кампасында сакталып келген. Түзүлгөн келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы эске алынбай, Орусиянын сунушу менен кабыл алынганын эл өкүлү Улукбек Ормонов белгиледи. Келишимдер толук түрдө Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлонбой туруп түзүлгөн. Бүт пункттарда Россиянын арбитраж сотунда Россиянын мыйзамдары менен деген нормалар киргизилген, а Кыргызстан жөнүндө сөз жок. Министрдин өзүнүн да жообу бар, бизге кереги жок, биз албайбыз деген стенограммада турат жогорку кеңеште. Силердин өзүңөрдүн катыңар турат. Аппараттар күйүп кетип, мунун эсебинен бейтаптар каза болгон учурлар бар деген жазып турат. Не, биздин да беттер каза болсун деп атасыңар эми алып алып буларды. Кайсы жака колдонойт атасыңар? Себеби акча төлөнгөндөн кийин силер аз таркатып бересиңер бүт Кыргызстандагы больницаларга. Бүгүнкү күндө бул маселенин үстүнөн башкы прокуратура текшерүү жүргүзгөн. Келишимде мүчүлүштүктөр бар экенин башкы прокурордун орун басары белгиледи. Бул жерде бюджеттен пока акча төлөнбөптүр. Ошондуктан бая зыян жок. Бирок баял келишим өзүндө көп маселелер бар да. Бул маселе контролдо. Бул аягына чыкканда же нары же бери болуп чыкканда биз чечим кабыл алабыз, сөзсүз чечим кабыл алабыз. Бирок эми баял натяжка кылып туруп неме кылбайлы, нары же бери болсун, ушербке же кандай бир зыян келтирсе, ошондо сөзсүз реакция кылабыз. Баа беребиз, юридикалык баа беребиз. Бүгүнкү күндө ушерб жок. Эл өкүлү Камила Талиеванын айтымында бул жерде жеке кызыкчылыктар бар. Пандемия учурунда ушундай шалакылыктын айынан көптөгөн жарандардан ажыраганбыз. Кадимкиде бизнес болгон. Мына бул жерде Элмирза Аракевич туура айтат. Жанагы ортодо бир кандайдыр бир маселелер бар дегени бул мындай кагаз короп айтып атасыз да. Ушундай шалакылык маселелерге ошол 20-20 жылкы окуяда бир да киши жоопко тартылган жок. Ошол учурдагы премьер-министр, ошол учурдагы вице-премьер-министр, ошол учурдагы министр жооптуу кишилер. Бизге эмне адамдын өмүрү иттин эмесинчелик жок өмүрүнчөлүк. Миңдеген киши өлдү, бир киши жоопко тартылган жок. Жооп бериңизчи. Бул факт боюнча ушу мамлекеттик органдар пандемияга даярдоо көрбөгөндүгү үчүн 2020 жылдын жаз айынын жайкы болгон факттар боюнча баягы чорный июль деп атат, ошол боюнча козголгон кылмыш иш бар. Ал кылмыш иш ГКМБ тарабынан тергелип, бүт премьер, вице-премьерлердин үстүнөн, министрлердин үстүнөн, өзүңүз билесиз, министр здравоохранения камалган даже бул боюнча. Комитет төрайымы Динара Ашимова аталган маселени толук иликтөө зарыл экенин белгиледи. Жыйындын соңунда маселени кароо, укук тартип, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетине өткөрүп берүү чечими кабыл алынды. Добуш берип койсоңуздар. Сөз өнөрүнүн чечендери, төкмө акындар жана жазуучулар. Жогорку кеңештин атынан маданият жана адабият ишмерлерине кыргыз элинин маданий тарыхый мурасын сактоого жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн энчиленген сааттары жана ыраазычылык каттары ыйгарылды. Мындан тышкары Улуттук жазуучулар союзуна жана Айтыш коомдук фондуна 100 000 сомдой акчалай сыйлык тапшырды. Жолугушуунун соңунда Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов акын жазуучуларга чыгармачылык ийгиликтерди каалап, өлкө парламенти маданият ишмерлеринин социалдык экономикалык абалын мындан арыда жакшыртууга, кыргыз маданиятын жана искусствосун сактоо, өнүктүрүү жана таанутуу боюнча тиешелүү программаларды, долбоорлорду ишке ашырууга бардык күч аракетин жумшай турганын белгиледи. Кыргыз сөз баккан, сөз тапкан бийик эл. Ошондуктан ошонун башатында мына сиздер турасыздар. Мындан сырткары буга чейин Манас коомундагы чакырып сыйлаган элек.
Мына бүгүнкү күнү урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич дагы ушул жаатка жакшы көңүл буруп, эмгек майналарга байланышкан чечип берип атат, тиешелүү. Анан чечилбеген да маселелер бар албетте. Аларды да келечекте чогуу чараны чечкенге аракет кылабыз. Көрсөтүү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалып, аны мен Жылдыз Жолдошбаева сиздерге сунуштадым. Толугураак маалымат, мыйзам долбоорлору, эл аралык макулдашуулар биздин кеңеш KG сайтыбызда бар. Ошондой эле жыйындардагы онлайн трансляцияда көрсөтүлүүдө. Биздин YouTube баракчабызга жазылууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.